мусулмандарга түзүп берген шарты кандай? Ошону жакшы, ушул суроону жакшы бердиңиз. Ал жактарда шарттары жакшы түзүп берген, жакшы, Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр. Бирок дават деген жок ал жакта. Өтө опасный. Ал жакта эме жанагындай экстремисттик топ из койгон, Ооба. Тандалган хадистерди, белки башка китептерди окуганга болбойт, ал жакта өтө опасный. Аны деле бизге эскертип айтып турат ал жактагылар. Бирок мечиттер баардык жерде ачык, калган убакта барып, намаз окуп, кызматтарды көрүп жатасыздар, кызмат кылып, видеолорду тартып жүрөбүз. Жакшы Аллага шүгүр. Анан жанагындай торговый центр же ушундай чайкана майканаларда намазканалар барбы? Мисалга продукт алганы ашанга, башка жакка барып каласыздар дагы намаз убактысы кирип калат. Ал жерде намаз каналар жок, торговый центрде. Четиракка чыгып окуп алабыз намаз болгондо. Чайканаларга барганда азыр бардык өзбектердин, бир туугандардын, кыргыз туугандардын чайканаларында намазканалары бар. Кээ биринде жок, кээ биринде бар. Демек, Кыргызстаныбыз диний эркиндик боюнча номер 1 десек да жаңылышпасак керек. Иншалла, ооба. Кошуна өлкөлөргө же башка эле бир диний мамлекеттерге үлгү боло алсак болсо керек. Аябай көп суктанышат бизге. Аябай көп. Татар бир туугандар дагы, тажик бир туугандар дагы айтат ар дайым. Көбүнчө бизде кызмат кылат ал жакта. Машалла. Силер мына уюмдусуңар, биримдиктесиңер, бир ишти айтканда сөз ошонун аягына чыгарып, анан кетесиңер деп ошо көбүнчө бизде айтып, ар дайым бизди мактайт кыргыздарчы. Анан калпакка көбүнчө баа берет. Кызыгат, баа берет. Анан орустар, башка улуттагылар келип сургандар болот. Саат бер, аябай сонун экен деп. Азыр калпак мен дагы көбү тааныйт да, сен багы жумада мешит кылган менен калпакты таандым деп. Машалла, машалла. Алла разы болсун. Эл жерибиз өнүгө өссүн. Ушундай бир кубанычтуу маалыматтар болсо сүйүнөсүң да. Анан ошол эле учурда тыйындын экинчи тарабы бар да. Ошондой чет жерде жүрүп, кыргыздарга мындай көз сыйпагандар, зыянын жеткирип аткандар да жок эмес. Бар алар. Бар, ооба. Кудайым аларга түз жол берсин, адаштырбасын. Неге дегенде айткым келгени, чет жерде жүргөндө адам бир мисалга бул азыр Кыргызстанда жүрсөк, мен паланчанын баласы же паланча эле бойдон калам да. Бирдеке болсом, ушундай дастан акмак экен же дастан эмне болот. Чет жерде жүрүп, адам бир зыян иш кылса, ал бир жеке өзүнүн аты менен эмес, жалпы мамлекеттин атын кир кылып же болбосо мактайт да, чынбы? Ошол үчүн чет жерде жүргөн туугандарыбызга айтарбыз. Чет жерде жүрсөңүздөр силер жеке өзүңүздөрдүн атыңыздардан эмес, мамлекеттин атында жүрөсүздөр, өзүңүздөрдү мыкты алып жүрүп, кыргыздар ушундай экен деп сүйүндүрүңүздөр.